баскан болчу эле. Александр Горбунов Жалал Абад шаарындагы кыргыз-орус славян диаспорасында эмгектенет. Ал жарандардын колдонуудан чыккан буюмдарын жаңылап, аталган борбордун музейине топтоп кооздоп турат. Улуттуу орус болгону менен кыргыз тилин суудай сүйлөйт. Адамдар менен баарлашуусуда мамлекеттик тилде жүрөт. Комуз көйлөрүн жактырган жаран кыргыз обонунан созуп берди. Мен өзү реставрация да кылдым да. Полный. Бул эски келген да бизге. Мен полный кылдым да. Ставка, струналар койдум өзүм. Ару туйкан салкын тосуна. Ушу песня мага жагат. 30 жыл бери жашайм. Бу жерде природа эле таза, адамдар жакшы. Мага жагат бу жерде. Россияда кеткенмин, жакпады мага. Бар экен де жок экен. Өзбек улутундагы мугалим Гүлшода Абдукеримова мамлекеттик тилдин жайылышына салым кошууга жан үрөп, жеткинчектер үчүн кыргыз тилинде көптөгөн жомокторду жазган. Китебин басып чыгарууга бергендиктен учурда чыдамсыздык менен күтүп жатат. Бул жомок китебим аталышы Уч курбу деп аталат. Ошону баштасам. Бар экен де жок экен, ач экен да ток экен. Карга какымчы экен, чымчык чакымчы экен. Бөрү бакөөл экен. Мен окуучу балдарга, мектепке чейин болгон кичине бөбөктөргө жакшынакай тарбиябый тарабы бар деп ойлойм. Ошого ушуну жазайын деп жаздым. Мен буюрса чыгып калат. Быйыл шартка байланыштуу мамлекеттик тилди даңазалоо багытындагы иш-чаралар онлайн тартипте өтүүдө. Буга байланыштуу Тилим жүрөгүмдө аттуу 1 айлык акция жарыяланган. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын акциясы жарыяланды. Тилим жүрөгүмдө деген акция. Буга ошол мамлекеттик ишканада иштегендер, окуучулар, студенттер 1 мүнөттөн 3 мүнөткө чейин мамлекеттик тил боюнча видео ролик жарыялаш керек. Улуттук тил комиссиясы тарабынан баалуу белектер менен сыйланышат жеңүүчүлөр. Андан тышкары тиешелүү адистер тарабынан көрнөк жарнактардын туура жазылышына, мамлекеттик тилге болгон мамилеге көзөмөл жүрүүдө. Элиза Жултоева, Мунарбек Анарбек уулу, Жалал Абад шаары.